Süyle çıkıtasın mı? Ürgönüp aldın mı? Mağadan nömürün jönötüp menimene akıldaşıp, menimene salamdaşıp durun. Bop durun mu? Bana emin ol telefonda sana azdı kılat dep, sana buna maşina bergen jeti azdı bana ki. Ha? Amin. Gelecekten canınızda жақсы жылдардан болсын. Amin. Сізге де чоң рахмат зияды. Сіздің іштеріңіздегі игілік болсын. Денсаулығыңыз әрдайым чың болсын. Amin. Allahu Ekber. Akula kalasa mayli. Mana bu eski zilni eserden mo padarkalarda alıp duran da beleklerdiç. Kuday görürsen жаңы жылda kelesing, жаңы жылda ошо ноутбугундан алып беребиz анда. Макулбу? Баардык каналда октар алып. Bundan aydaştır gördün mü? Gördün mü? Nasıl koştular bu sefer ya? Ana aydaş mı? Orada bastı düşse gelir. Şimdi canlı çıktı. Tamam mı ona gel? Arka kaydayım arka. Signal var idi. Hiç kimde kınalı apa beni bayqap kötörüm jak kötörüm debestен, ha? Özüңү otуруп алып, каалаган жака чыга бересиң. Эртең Кудай буйруса, күнүсү мына кыш кеткен болсо, жолго чыгып, мынакка келип, майга келип, почта келип, мага телефон чалып. Эми чындыгында эле барканды биз соц тармактардан аркылуу билдик. Ошол президентке кат жолдогон экен. Ошол ноутбук депчи. Анан ошол президент тараптан бир телефон берип жүргөн экен. Ошол кече жаңы жыл күнү, балата күнү ошол жерде Бархан менен таанышып, ошол президентибиздин берип жиберген телефонуну биз белек кылып бердик эле да. Анан карасам ошол жерде жанда коштоп жүргөндөр ошол айтып калды. Бул кызга ошол 16 жашка чыккан кыз, акылдуу, ошол окуймун деп атат. Şu bilim alam деген ойлорум бар дегенден, анан ушул 16 жаккан чыккан кызды эми анан муну көтөрүш керек экен, жылдырыш керек экен, анан эшикке чыгам дейт экен. Анан ошондо эгерде коляска болсо жакшы болот эле дегенде, азыр тапшырма берип биз кече аптекага балдар чыгып, сураштырса ошо коляска бар экен. Бүгүн барып отурулса өзүнө ылайык чак келген экен. Анан ошол биздин фонддон акча каражатыбыз бар эле. Ошол жылдын аягы менен ошол фонддун акча каражатын өзүнүн фондунан бөлүп, бүгүнкү күндө ошол кызды сүйүнтүп, ошо коляскадан алып бердик да. Анан эми айтсак дагы эле жанагы ноутбук деп атат. Кудай буйруса ал маселесин дагы чечебиз. Эми ушундай өзү ынтылып, мен билим алам, ушул IT тармагына окуймун десе, биз аларга шарт түзүп беришибиз керек. Буларга ачык туурабы? Үйүндө отуруп, Кудай буйруса бул кыздан келечекте жакшы бир программист чыгышы мүмкүн, жакшы IT технологияны өздөштүргөн жакшы бир кызматкер чыгышы мүмкүн. Ошондуктан биз буларга дайыма шарт түзүп, колдоо кылышыбыз керек деген ойду айткым келет. Саламатсыздарбы, менин атым Эдегес кызы Байгакан. Азыр 16-га чыктым. Азыр 16 классында окуймун. Мен балаты майрамында келип, ойноп күлүп жеттим. Анан телефон кыялданган болчумун. Ошол кыялым орундалып, анан үйдө болсок,
үй жумуштарымды аткарып жүргөндө мен кыйналып калат элем. Ошон үчүн пультовый колясканы алгым келди эле да, ошол кыялым орундалды. Сүйүнүчүм койнуна батпай, аябай толкунданып жатам азыр учурда. Ошол эме мен ушул жылдары жакшы жылдардан болду деп мен абдан кубанып жатамын. Рахмат. Жаңы жылыңыз келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылыңыз жакшы жылдардан болсун. Өзүң жанагы IT тармагында жакшы компьютер менен колдонууга кызыгасыңбы? Компьютер сабакта информатика сабагына аябай кызыгам. Бул биздин Сезим Майыптар фондуда мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар менен иштешебиз. Бүгүнкү күндө Ыдырыс кызы Байыркан менен иштешип атам. Биз ар бир үйдө ар айда 1 сом деген долбоордун негизинде ишке ашып атат. Бул мен Байыркан кызым менен таанышып, бул өзү Кара Суу районунун Прада айылынын тургуну болот. Ушул кыздын жолугуп, үй шарттары менен таанышып, анан бул кыздын муктаждыктарын сураганымда, ушул жаңы жылдын алдында мага телефон, коляска, пультовый деп суранган, ноутбук деп. Ошол сураныштарыны биз орундаттык. Мен бул жерде губернаторго, Ош шаардык губернаторго, акимдерге өзүм терең ыраазычылыгымды билдирип кетем. Байыркан жаңы жылдын алдында тилеген максаттарынын баардыгы орундалып келатат буюрса, Аллахым колдоп.